Кыргызстанда кыйноо жана ырайымсыз мамилеге байланыштуу иштер эң оор кылмыштар деп эсептелет. Деген менен укук коргоо органдары жана соттор тарабынан кыйноого кабылгандар бүгүнкү күнгө чейин катталып келүүдө. Бул тууралуу кыйноону алдын алуу улуттук борбору жана Акыйкатчы институту отчетун жарыялап, жогорку кеңештин талкуусуна койду. Борбордун маалыматына ылайык, аларга кайрылгандардын 80% милиция тарабынан кыйноого кабылгандар. Ырайымсыз мамиле бир гана милиция менен чектелип калбайт. Көмүскөдө калган кыйноо маселеси майыптыгы бар балдарга да көрсөтүлөрү жашыруун эмес. Борбордун изилдөөсүнө ылайык, психоневрологиялык мекемелерде адамдардын укугу тебеленип, ырайымсыз мамилеге туушуккан учурлар бар. Кыйноо деселе уруп сабап, токмоктоп салууну элестетпешибиз керек. Коркутуу же психологиялык таасир этүү ыкмалары менен да адамды кыйнап, жабыркаткан учурлар катталып жатканын адистер айтышууда. Тоталитаризм заманындагы бир деспоттук кыйноолор дагы эле бар экен да бизде. Тергөөнү кайрылы ошол милиция кызматкерине берип атса, ал кандай тергөө жүрөт? Кыргыз Республикасынын конституциясында дагы эч ким кыйноо калбаш керек деп көрсөтүлгөн. Кыргызстанда кандай өңүт менен камакка алынбасын соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан учурда кыйноого алынганын айтып чыккандар жок эмес. Бирок алардын сөздөрү эч кандай далилденбей, кайра өздөрү көрсөтмө берип актанган учурлардагы кездешет. Алсак акын Асхат Жетиген тергөө абагында кыйноого кабылды деп жазып айтып чыккандардын маалыматын жабырлануучу өзү төгүнгө чыгарды. Ошентсе дагы маалыматты прокуратура органдары кайра териштирмей болду. Коргоо тарабынан дагы жана күч структуралары тарабынан дагы жана бөлмөдө жашап аткандардын дагы эч кимиси менин өмүрүмө дагы ден соолугума дагы коркунуч келтирген жок. Чындыгында укук коргоо органдары шектүүлөрдү кылмышты мойнуна алдыруу максатында кыйноого алышат. Бул тууралуу кыйноонун алдын алуу улуттук борборунун жетекчиси билдирип, аларга кайрылгандардын 80% милициянын үстүнөн даттанганын айтты. Маселе жогорку кеңештин жыйынында дагы көтөрүлүп, Бакыт Рыспеков депутаттарга отчет берди. Кыйноо жана ырайымсыз мамиле менен байланышкан кылмыш иштер эң оор болуп саналат. Анткени көпчүлүк учурда күнөөлүүлөр расмий бийлик өкүлдөрү. Алар мындай дооматтарды натыйжалуу иликтөөгө ар кандай жол менен тоскоолдук жасашат. Изилденген бардык кыйноо боюнча кылмыш иштер көрсөттү. Кыйноого алган бир да кызматкер иликтөө жүргүзүлгөн учурда кызматынан четтетилген эмес. Анын да жөнү бар. Анткени тергөөгө чейинки текшерүү кылмыш ишин козгобостон жүргүзүлөт. Колуна тырмагынын астына ийне саюу деген жүрөт. Электрошок менен коркутуу, кыйноо, противогаз менен колдон иши кылып, төбө чачың тик тура турган кыйноолор. Ачкачылыкта кармоо, суукка, муздак сууга жедирбей, сууда ичирбей кыйноо. Автоматтын баягы кундагы менен бетке уруп, тиштерин кагып салуу деген. Бул эмне деген кыйноолор, Биз 21-кылымдагы кыйноолорду статистика менен берип атат. Ушуну кайсыл органдар көп жасайт? Кыйноону колдонгондор жазага тартылбайт. Быйылкы баяндамада дагы так эле ошону айтып атабыз. Туура. Себеп дегенде, эгерде эми болжолдуу түрдө дейли, милиция кызматкери, опер кызматкери кыйнаса, тергөөнү кайра ошол милиция кызматкерине берип атса, ал кандай тергөө жүрөт? Бакыт Рыспеков баяндамасында Кыргызстандагы убактылуу кармоочу жайлар, тергөө абактары, жаза аткаруучу мекемелер адам укугу жаатында эл аралык стандарттарга туура келбесин белгиледи. Өлкө боюнча Ички иштер министрлигине караштуу 45 убактылуу кармоочу жай болсо, анын 7-сү жер төлөөдө жайгашкан. Урматтуу депутаттар, жыл сайын бул шарттар боюнча айтып келебиз. Ооба, бир аз аракеттер көрүлүп атат, бирок жетишерлик деңгээлде эмес. Кайра эле баягы жер төлөөдө жайгашкан 7 убактылуу кармоочу жай. Бул Кара суу, Сокулук, Кызыл Кыя, Кадамжай, Актала, Сузак жана Нары шаары. 2 убактылуу кармоочу жай бул жарым-жартылай жер төлөөдө жайгашкан Ала Бука жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгында. Жыл башынан бери СИЗО менен ИВСке пытка болду деп арыздар түштүбү? СИЗО менен ИВСте. Башкы прокуратуранын статистикасына токтолдум, бирок кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордон дагы биз баруулар учурда да арыздар түшүп атты. Улуттук борбор жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык биз ар бир билдирүүнү, арызды прокуратура органдарына жөнөтөбүз да. Бизде арыз карай турган функция каралган эмес. Эми алардын жыйынтыгы боюнча мына жанагы айтылгандай эле иштердин көбү
кыскарып кетет. Кошумчалай кетсек, 2014 жылдан 2022 жылга чейин Кыргызстанда бир дагы адам кыйноо беренеси менен соттолгон эмес. Кыйноонун алдын алуу улуттук борборунун координациялык кеңешинин мурдагы мүчөсү Нурислам Раимжанов кыйноолордун башка түрлөрү чыгып жатканын билдирди. Чындыгын айтыш керек, баягы уруп сабоо, көгөртүрүү болгон нерселер болуп турат, бирок ал нерсе кескин түрдө азайды деп эсептейбиз. Башка формалары чыгып калды. Мисалы, кыйноо дегенде биз уруп сабоону эле эмес, бул психикалык жактан да кыйноону түшүнүшүбүз керек да, жабыр тартуу үчүн. Ошо психикалык баягы басынтуу, коркутуу, ошолорго көбүрөөк азыр басым жасалып атат да, көгөргөндөр аз эле. Бугаулай Рыспеков социалдык стационардык мекемелерде кармалып турган майыптыгы бар адамдар жана балдардын укуктары бузуларын белгиледи. Аларга мөөнөт өтүп кеткен, дары-дармектер берилип, жылуулук, санитардык, гигиеналык шарттар жок. Суук жерде кармаларын айтты. Кадамжайдагы психоневрологиялык ССМ 2023 жылдын 8 декабрында улуттук борбордун буга чейинки сунуштарынын аткарылбаганы аныкталган. Алсак, турак жайлар ашыкча толуп кеткени, аялдардын имаратында жылуулуктун жоктугу, өрт коопсуздугунун сакталбагандыгы, санитардык гигиеналык ченемдердин бузулганы, колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен дары-дармектер дагы эле колдонуп келет. Тамак аштын азыктарга болгон начарлыгы. Акылбек Сомбековичтин тапшырмасына ылайык мониторинг жүргүзүлүп атат. Баардык 17 ССУ боюнча тамактануу боюнча жана 220 сом, 200 сом деп белгиленген. Бирок жанагы лекарствага 12 сом 80 тинден 12 сом 70 тинден белгиленген да. Бирок азыр полностью администрация президенттин кызматкерлери менен чогуу мониторинг жүргүзүлүп, ошонун негизинде таянак чыгарылат. Аталган ошо кадам жай боюнча, Покровка боюнча, бардык 17 ССУ боюнча. 2023 жылы акыйкатчыга жалпы 11200дөн ашык адам кайрылган. Алардын тең жарымы укук коргоо жана сот органдарынын үстүнөн арызданган. Маалыматка ылайык, өткөн жылы Ош облусунун тургундарынан эң көп даттануу түшүп, жалпысынан 265 кайрылуу болгон. Талдоо көрсөткөндөй, жарандардын кайрылууларынын басымдуу көпчүлүгү сот жана укук коргоо органдарынын даттануулардан турат. Алсак, акыркы 3 жылдын ичинде сот органдарына байланышкан кайрылуулар жана жалпы кайрылуулардын санынан 40-45% ортосунда туруктуу бойдон калууда. 2023 жылы бул көрсөткүч 41,3% түзүп, укук коргоо органдарына даттануулар менен кошо 51,4% түздү. 2023 жылы сот жана укук коргоо органдарына келип түшкөн арыздар боюнча 51% түзүптүр да. Бул өткөн жылдардан салыштырмалуу кандай бул? Көппү же азбы? Өткөн жылдарга. Акыркы 3 жылды алдык, негизинен ушул эле пайыздар ошол эле бойдон да. Өзгөрүү жок бирок. Өзгөрүү жок. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин карамагында 17 стационардык социалдык мекеме бар. Анда 2347 адам жашайт. Алардын 517си майыптыгы бар улгайган адамдар, 472си балдар интернаттарына тарбияланууда. Калган 1358и психоневрологиялык социалдык стационарларда жатат. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, регион.